Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн ошо кезектеги Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сиздер мугалимдер менен жолугушуусу. Менин атым Мамбетакунов Уланбек, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын вице-президенти. Анан бүгүн Кыргыз Билим Берүү Академиясынын технология, искусство жана ден соолук маданияты тармактарынын проблемалары лабораториясынын кызматкерлери менен кыргыз адабияты предмети, анын ичинде манас таануу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүн сиздердин суроолоруңузга, ошо негизги ошо сиздердин суроолоруңузга жооп берели деп биздин кызматкерлер келип биякта күтүүдө. Анан сиздердин суроолоруңуздарга эл жазуучусу Байгазиев Советбек Орозканович, философия и филология илимдеринин доктору, профессор, ошондой эле педагогика илимдеринин кандидаты Мурзалиева Зина Качековна, андан кийин илимий кызматкер Батыркулова Айгүл Бекмурзаевна жооп беришет. Анан алгач сөздү урматтуу кесиптештер Советбек Байгазиевичке берейин. Кыргыз адабияты предметинин стандарттагы талаптары жана натыйжасына жетүү жолдору жөнүндө айтып бермекчи. Ошондой эле урматтуу кесиптештер, суроолоруңуздар болсо кол көтөрүп, суроом бар деп агайларга, эжекейлерге суроо берсеңиздер болот. Анан урматтуу кесиптештер, ошо суроо бербесеңиздер микрофондорду өчүрүп койсоңуздар жакшы болот эле. Анда эмесе сөздү ошо Советбек Байгазиевичке берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу адабият мугалимдери, кадырлуу кесиптештер. Адегенде азыркы пандемиянын шартында өтө турган окуу жылыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Адабият предметинин өзгөчөлүгү жөнүндө бир-эки сөз. Адабият бул кыргыз адабияты, кыргыз элинин руханий, адептик, ыймандык дөөлөттөрүнүн, идеялык баалуулуктарынын, этно педагогикалык кенчтеринин казынасы. Ушул казынадагы байлыктарды өсүп келаткан муундарыбызга жеткизүү, алардын жан дүйнөсүнө таасир кылуу. Мына бүгүнкү мугалимдин милдети. Адабият сабагында балдарды ички руханий маданиятка, мекенчиликке, патриотизмге тарбиялоо. Мына ошол биздин адабиятыбыздагы байлыктарды, дөөлөттөрдү, баалуулуктарды окуучулар жөн эле маалымат түрүндө эмес, көкүрөк көөдөнүндө, жан дүйнөсүндө, жүрөгүндө алып жүрүүчүлөр катары тарбияланыш керек. Эми быйылкы окуу жылында кандай документтерге таяныш керек? Албетте биринчи биз таяна турган документ бул кыргыз адабиятынын билим берүү стандарты, орто мектепке арналган. Ошол стандарт менен биринчи иретте таанышып чыгыш керек. Себеби бул жаңы стандарт, мектептерге жеткирилген. Анын ичинде программа да бар. Ошол стандарт адабий билим берүүнүн максатын, милдеттерин, анын мазмунун аныктайт. Окуучулардын билимин баалоонун стратегиясын белгилейт. Ошондой эле адабиятты окуу процессинде окуучулар кандай натыйжаларга, кандай компетенттүүлүктөргө ээ болуш керек. Булардын баары конкреттүү көрсөтүлгөн, түшүндүрүлгөн. Мына ушул стандарт менен куралданып алгандан кийин адабият сабагын башташ керек. Мындан кийин албетте программа. Адабият программасы ошол стандарттын негизинде түзүлгөн
Kırgız Bilim Berүү Akademiyasında bu mesele başkan. Programma buna 18. yılı 2018 yılı çıkan kolumuzlarda oşol programma menen okuysuzlar. Bu yılki oku planı boyunca ministerliktir düşünüp Rahmat. oşol murdagı programmalar menen okuysunlar degen görsetme var. Al emi kanday okuu kitepleri menen okuyuz. Hazır ministerlik buna 5. klastan başlap okuu kiteplerin konkursluk yol menen жаңылоо yolunda var atat. Buna birinci sağmalık desek bolot. Kırgız adabiyatı boyunca 5. klas için okuu kitabı aprovatsiyadan ötüp, eksperimentten ötüp mektepke sunuş kılınganın jakşı bilesizler. Al kitapты bana görsetip de koyayım. Buna 5. klas Kırgız adabiyatı авторлору Muratov, Asakeyeva, Kıdırbayeva. Bu kitaptın metodikalık görsetmesi dahi koşo jarık gördü da. Ondan keyin buna 6. klastın okuu kitabı dahi adabiyat okuu kitabı жаңыланıp konkursluk yol menen kayradan basılıp çıktı. Bu kitap hazır mektepke jetti. Uşul kitap жаңы kitaplar menen baldardı okutasızlar. Al emi 7-den tartıp 11. klaska çeyin mına жаңылоо maselesi okuu kitapların kayradan жаңыча basıp çıgarуу maselesi çeçilip jatat. Konkurs jarıyalangan 7. klastın okuu kitabına. 8. klastın okuu kitabına dahi. Birok alardın jıйынтыгы çıga elek. Al kitaplardagı jarık görmek. Buna bolaçokta. Azırınça murdagı okuu kitapların 7. klasta Alımov'tun kitabı murdatan sizlerge tanış koldonup keletasızlar. İsakov'tun kitabı bu 8. klasta 9. klas oşol Alımov'tun kitabı Muratov ekөө birgelikte жазган. 10. 11. klas bu Artıkbayev, Baygaziyev, Hasanaliyev, Salijan Jigitov жазган murdagı kitaplar menen okuysuzlar. Emi kandayça buna oşol programmaga kirgen çıgarmalardı көп учурда mektepten tapпай жаткан учурлар бар. Бирок ушул маселенин чечилиши да бар. Ministerliktin elektronduk kitapxanası tüzüldü. Buna oşol elektronluk kitapxanada oşonda ele adabi çıgarmalardın elektronduk variantları var. Buna keyinki wagtlarda buna hazır globaldaşууга байланыштуу бекемдөө телефонуңуздарды өчүрүп коюңуздарчы, жолдо болуп атасыздар. барлыктардын негизинде окуучуларды тарбиялоо маселеси күн тартибинде тургандыгына байланыштуу мына Манас эпосу дагы актуалдуу болуп жатат. Мына ушуга байланыштуу айтар сөз, мына академиядан Манастын бардык варианттары даярдалып чыгарылды. Мына ошол варианттардын бардыгы электрондук дисклерге, электрондук варианттары, электрондук китепканаларга да чыгарылды. Ал эми мына көрсөтмөлүүлүк үчүн деп коелу эми. Бир эле мисал келтирейин. Мына Манас эпосу
Başынан ayağına çeyin diskiga düşürülüp har türlü Manas sularının aytуусунда мындай 4 диски менен чыгарылды. Муну дагы пайдалансаңыздар болот. Ошондой эле Семетей боюнча дагы har türlü Manas sularının aytуусунда 4 дискиге жазылып Семетей чыгарылган. Мына ушул дискилерди пайдаланыш керек. Негизинен Сагынбай Орозбек менен Кайыкбай Каралаевдин варианттары Манас эпосун окутууда негизги курал болуп эсептелет. Эми албетте жанагындай ыймандык дөөлөттөрдү, рухий баалуулуктарды кыргыз элинин этикалык байлыктарын, салттарын жеткириш үчүн адабиятта чагылдырылган. Албетте методиканы жаңылоо керек. Методика боюнча көп жаңылыктарды угуп келатасыздар, үйрөнүп келатасыздар. Ар кандай курстарга катышып жатасыздар. Эң негизгиси мына стандартта да көрсөтүлгөн баягыдай маалыматтык деңгээлде эмес, диалогиялык деңгээлде балдар менен баарлашуу, диалог куруу, талаш тартыш жүргүзүү, дискуссия, интерактивдик ыкмалар. Мына ушул методика биздин адабиятыбыздын дөөлөттөрүн балдардын жан дүйнөсүнө жеткирүүгө көмөкчү болот. Мына айтышат. Эгерде тарыхый адамдын адисти тарбиялап чыгарса, ал эми адабият болсо адамдан адамды калыптандырып чыгарат. Чыңгыз айткандай канткенде адам уулу адам болот деген маселени талкуулаган, чечкен, чечмелеген, өрнөк көрсөткөн улуу предмет бул адабият предмети. Балдардын келечеги, балдардын рухий маданияты, балдардын жан дүйнөсүнүн байлыгы мына сиздердин колуңуздарда, урматтуу мугалимдер. Балдардын рухий келечеги Adayı koyunca ekan. колуңуздарда. Бүгүндүгү немеге киргиле дегенде. Суроо жооп иретинде жүргүзүү. Саламатсыздар, микрофонуңузду өчүрүп коюңуздар, угулбай жатат. Ага чейин Манас эпосу боюнча мына биздин адисибиз Зина Мурзалиева өзүнүн Урматтуу кесиптештер, саламатсыздар. Жаңы башталган окуу жылыңыздар менен менин фамилиям Мурзалиева Зина Качеповна. Өзүңүздөр билгендей, Манас таануу деген курс бар мектептерде. Ал кыргыз адабияты предметинин атайын сабак болуп эсептелет. Бул жалпысынан алганда мектеп программасында 62 саатка берилет. Ар бир класстарга өзүнчө белгиленет Манас эпосу боюнча. Эми мен кыскача айта кетсем, бул жерде агайдагы токтолуп кетпедиби Манас жөнүндө. Ар бир улуттун өзүнүн баалуулуктары бар да. Мына ушул Манас эпосун эмне үчүн Манас таануу деп атаган себеби мектептерде ошо адабияттын программасын, окуу программасынын ичинде болсо, ал эми вуздарда жана орто окуу жайларында өзүнчө периодтары кирип атат. Анын себеби 19-24 аралыгында улуттук программага кошулган атайын ошо токтоп калып негизинде Манас таануу
мектептерде курс, ал эми жогорку окуу жайларында предмет катарында берилип жүрөт. Биз эми бул Кыргыз билим берүү академиясында Манастануу курсу боюнча мен өзүңүздөр билесиздер, бул ар бир класстар боюнча бөлүнгөн Манас боюнча бөлүнгөн сабактарда ошол эле программасы менен кетет. Ал эми 11 класска келген 11 саат бөлүнөт дагы Манастануу деп илимий. Манастануу Манас эпосунун мазмунунда өчүрчү. Микрофонду өчүрүңүздөр, жакшы угулбай жатат. Бул илимий Манас эпосун илимий жактан изилдөөнүн негиздерин окута турган өзүнчө бир мындай программа. Эми бул пандемия учурунда биздин ушу мугалимдерге жардам катары электрондук сабактардын атайын түзүп чыктым. Ал сабактарды сиздер атайын билим программасындагы YouTube каналынан таанышсаңыздар болот. Ошондой эле бул аз да болсо кичине бир мугалимдерге бул жардам болсун деген ниетте силерге ушу өзүмдүн эмгегимди тартуулагым келди. Андан кийин жакында эле Манастануу боюнча методикалык чакан мугалимдерге жардам катарында китепче жарык көрдү. Мен сиздерге мындан кийин ушу өзүбүздүн Өзүмдү өчүрүңүзчү. Окуучуларга билим берүү өзүбүздүн улуттук салт санаабыз, улуттук өзүбүзгө тиешелүү болгон асылыктарыбызды берүүдө аракет кылып, сабактарыбызды да мындай бир жандуу өткөрүп. Бул деген такыр бизге тиешеси жок. Бизге жок. Ошондой эле азыр эми мына силердин суроолоруңар, силердин жоопторуңарга жооп берүүгө даярбыз. Эмесе суроого өтөлү. Сабактарды айттым. Сабактар мен сабактардын атын атап кетсем, Манастануу боюнча Манас эпосун кыргыз элинин турмушунда алган орду деген сабак. Андан кийин бул электрондук жанакы онлайн сабактар өтүп атпады ошол кезде мен түзгөндө. Андан кийинки Манас эпосундагы салт сана оюндар аркылуу тарбиялоо, Манас эпосундагы акылман аялдардын образы, андан кийин Көкөтайдын ашы деген 4 сабакты даярдап ошо YouTube каналына киргизип койдум. Ишиңиздерге ийгилик. Саламатсыздарбы? YouTube'дун кайсы каналынан көрсөк болот? YouTube каналында. Каонун билим жана Анда эмесе, урматтуу мугалимдер, сурооңуздар болсо берсеңиздер, адабиятты окутуу маселеси боюнча. Саламатсыздарбы, суроо берсек болобу? Болот. Саламатсызбы агай? Күнүңүз менен мен Жумагул Ашпаев атындагы мектептин кыргыз тили жана адабияты болом. Адабияттын мугалими болом. Аты жөнүм Райымбекова Нурия Өмүрбековна. Менин сизге суроом бар агай. Манастануу курсу албетте биз онлайн аркылуу өтүп атабыз. Бирок ошол учурда конкурска кандай карайбыз? Кандай мындай шартта болот деген суроомда жана Манастануу конкурсу. Мен угутам. Жакшы угулбай калды, кайра кайталап койсо болобу? Кайталап коеюн. Менин берейин деген суроом азыркы кырдаалга байланыштуу. Бизде жылда өтүүчү Манастануу конкурсу бар. Манастануу. Ошол кандай
Телетаймашты айтып атасыңарбы? Теле таймашы, кечирип коебуз, теле таймаш. Телетаймашы бул телевидениеде КТРК тарабынан Баластан студиясынын продюсеры алып барат. Ал бул сабакка тиешеси жок да мунун. Ал Манастануу таймашы өзүнчө телевидение өткөрүп жүргөн атайын теле таймаш. Анын продюсери Кундуз Аманова деген. Ал бул мектептеги адабият программасына кирбейт. Туура айтат. Бул биздин кабылга эчкандай тиешеси жок. Бул атайын кыргыз телевидениесинде даярдалып, ошол командаларды атайын даярдап, ошо Кундуз Аманова деген кыз даярдап, анан ошолор чыгарат. Эгер кандайдыр бир учурда биз керек болуп калсак, мен былтыркы жылдары катышып жүрдүм. Алар өздөрү гана билет кимдерди чыгарышты. Алар атайын өткөрөт. Этап менен өткөрөт алар. Мектепте, райондо, облуста, шаарда кылып өткөрөт да. Бир суроо бар эле. Саламатсызбы агай? Манас боюнча телетаймашты дагы да жакшыртыш керек деп ойлойм. Дагы да мазмунун тереңдетиш керек. Себеби телетаймашты өзүңөр көрүп атасыңар, жакшы өтүп атат, бирок мындай Манастын мындай өзүнчө идеялар, баалуулуктар, нарктар, дөөлөттөр жөнүндө көп кеп болбой, экинчи даражадагы маселелер жөнүндө көбүрөөк сөз. Мисалы үчүн Манастын минген аты кайсы, Алмамбеттин тулпары эмне деп аталат, Оңгазатка баратканда Манас кайсы жашка, ошол экинчи даражадагы маселелер менен алек болуп калып атат да балдар. Албетте булар да керек, билиш керек фактыларды. Бирок Манас эмне үчүн күрөшкөн? Ал өмүрүн эмне кылган? Бакайдын эрежени колдонуп жашайт. Кошой өмүрүн эмнеге арнаган? Алар үчүн эмне кымбат? Эркиндик, эгемендик жана рухий сулуулук үчүн, рухий нарк үчүн күрөшкөн, элдин эркиндиги үчүн жандарын анжап берген мына ушундай асыл баалуулуктар жөнүндө окуучулар билиш керек. Ушул жагынан таймашыш керек. Манас теле таймашында. Саламатсызбы? Фактыларды Саламатсызбы? Мен сизге суроом бар, агай, саламатсызбы? Саламатсызбы? Агай, мен Сузак районунан Кочкорус мектебинен башталгыч класс мугалими. Атакожоева Гүлшанида, башталгыч класс мугалими. Сизге суроом бар эле. Биз башталгыч класстарга Манастануунун кайсы бөлүмдөрүн окусак болот, агай? Мен ошону сурайын деп элем. Мектепте. Агай. Мына азыр агай. туура суроо. Манас мындай албетте окутулуп элек. Айрым темалары окутулуп атат башталгыч класста. Бирок ушул маселе азыр коомчулук тарабынан Манасты бала бакчадан тартып киргизүү, мектепке 1-чи класстан баштап өзүнчө предмет катары киргизүү маселеси коюлуп атат. Азыр Манас жөнүндө жаңы закон жаңыртылып атат. Республика боюнча болот. Мектеп 1-чи класстан тартып Манасты предмет кылуу маселеси коюлду. Ошол агай.
конференция, республикадан. Кайсы бөлүмдөрүн окусак болот деп сизден сурайын дедим эле агай. Билим боюнча Кайсы бөлүмдөрүн программага киргизсек болот? 7 областта конференция. Сурасаңыздар, бiri суроо берип атат. Республика. Онлайн республика Экрандын бурчундагы микрофонуңуздарды басып өчүрүп коюңуздарчы. Нургул эжеке, сиз микрофонду өчүрүп койсоңуз. Ооба, кыйын бизге эме болуп атат. Микрофонуңузду өчүрүп коюңузчу, эжеке. Мен айтайын деп атасыз. Жок агай керек. Биринчи майда канча саат. эми өзүңүздөр билесиздер да программада биринчи класска Манас Баатыр деген бир Тайторунун чабышы, Кошой жана Жогордун күрөшү деген темалар бар биринчи класста. Эми бул экинчи жарым жылдыктан кийин берилет да. Ал эми экинчи класста болсо Кошой менен Жолой экөөнүн күрөшү жөнүндө берилет. Бул өзүңүздөр билесиздер, башталгыч класстарга бир-бирден эле саат берилет, 2 сааттан эле берилет. Ал эми 3-чү класста Манастын төрөлүшү, Манастын бала кези, Жолойдун жеңилиши, 4-чү класстарга кыргыздардын ала тоого көчүп, мына 4-чү класска чейинки берилген ушул темадагы менен өтсөңөр болот. Менде суроо бар. Рахмат эжеке, агай рахмат. Карагулова Алтын, номер 1, Бишкек шаарындагы номер 1 орто мектепте, орус тилдүү орто мектепте кыргыз тилинен окутам. Менде мындай суроо бар да, ушул Манастанууну орус тилдүү мектептерге дагы жөнөкөйлөтүп, балдардын баягы жан дүйнөсүнө сиңириш үчүн, аң сезимине сиңириш үчүн ушу жөнөкөйлөтүп, программа түзүп, ушуларга дагы ошо предмет катары же болбосо кыргыз тилин окутууда киргизсек болот эле, ушул маселенин үстүнөн дагы иштесе жакшы болот эле деген менде бир өтүнүч суроо бар. Жетинчи Микрофонду өчүрүп коюңуздар, жакшы болбойт. Келечекте биздин өзүбүздүн оюбуз бар да, мындай келечектеги багыт боюнча. Бул азыркы берилген биздин алгачкы программада түзүлүп калган сабактардын менен иштеп жатышат азыр орус мектептери. Эми келечекте мунун тереңдетип азыркы жаңы программа, жаңы окуу программасы, жаңы стандартта мүмкүн сааттар да көбөйүп, ошол балдардын жаш өзгөчөлүгүнө карата, класстардын өзүнүн жаш курактарына карата берүүгө даярданып жаткан кезибиз. Рахмат. Жерде проблемалар бар. Эмеңиз керек эле, телефонуңуз. Менин телефонум 555 91 Залива Качаковна. Кайра кайталып койсоңуз. 555 21 555 91 21 кайра 91 Мурзалиева Зина Качаковна. Мен ушул маселени кошумчалап айта кетейин. Окуу планы боюнча министрликте чок. Орус тили мектептерде кыргыз адабияты бир гана саат менен окутулат. Мына бир эле саат болсо Манасты дагы кеңири окута албайбыз. Ошон үчүн азыр орус мектептерде кыргыз адабияты сабагынын сааттарын көбөйтүп каралып атат. Бул да чечилет деген ойдомун. Саламатсыздар. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Агай саламатсызбы? Суроо берсек болобу? Кайсы кайерде кайсы жерден тапса болот? Розалиева эжеке. Менин сүрөтүм. Сиздике каратыш керек. Суроо бериңиздер. Саламатсызбы? Угулбай калды.
Жана сиздер көрсөткөн дисктер барго, ошол дисктер кайдан тапсак болот аны? Дистериңизди агай, дистериңизди. Кайдан тапсак болот дейт. Эми бул Манас боюнча дискилерди айгине коомдук уюму чыгарып мектептерге тараткан. Мектептерге эгер сизге жетпесе, анда айгине коомунун сайтына кайрылып көрсөңүз, ошол жерден телефонунда адресинде табасыз. Мындай заказ кылсаңыз, алар сизге жөнөтүшү мүмкүн. Рахмат. Оразалиева эжеке, сизди кайсы жерден тапсак болот? Офисиңиз каерде? Офиси Токтогул, Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде. Тыныстанов менен кайсы көчө? Тыныстанов менен Токтогул көчөсүнүн кесилишинде айгине коомдук уюмунун офиси жайгашкан. Жакшы, рахмат. Агай, сизге дагы суроом бар эле, саламатсызбы агай? Агай. Саламаттылык. Агай, башталгыч класстарда дагы өтө таланттуу окуучулар көп да. Манас айтуу боюнча мен бир ушу 4-ч классты бүтүргөндө бир окуучу бар эле. Аябай ушу Манасты көп айтып жазып берсең эле жаттачу. Ошондой таланттуу балдарды кайсы конкурска катыштырсак болот? Ушу начальникласында деле көтөрсөк деп ойлойм да, агай. Манас Бул конкурстар боюнча мен эле жооп берип коеюн сизге. Бул конкурстар боюнча РЦОлорго, мектептерге атайын түшөт. Анан конкурстарга жаш манасчылардын конкурсу деген сыяктуу эмелер түшөт. Муну 4-декабрга карата атайын РЦОлорго түшөт. Ошондон эле караш керек да. Туура суроо. Дагы бир суроом бар эле, агай. Семетейдин талашка келиши деген 4-ч класстын адай окумда Семетейдин талашка келиши деген тема бар. Ушуну бир ыр түрүндө эмес, мындай жазуу жомок түрүндө болсо балдар кызыгабы деп ойлойм да, же ыр түрүндө болгондо эле жакшы, бирок жомок боюнча жазылса жакшы болобу деген ой бар эле да менде. Эми биринчи сурооңузга албетте башталгыч класстарда таланттуу балдар абдан көп. Кыскача айтканда, телетаймашты ошол башталгыч класстын балдарында дагы Манас боюнча аларды да катыштырып, өзүнчө бир республикалык конкурс уюштуруш керек албетте. Мындай маселени албетте райондо дагы мектеп аралык башталгыч класстардын арасында Манас боюнча таймаштарды мелдештерди өткөрсө болот, мектептин өткөрсө болот. Кыскача чыгарма менен иштесек, бул маселени республикалык деңгээлге да чыгарсак болот. Тиешелүү уюмдар, тиешелүү жооптуу адамдар менен бул маселени биз дагы коскоп көрөбүз. Мен да жооп берип. Рахмат агай, рахмат чоң, рахмат агай. Суроого мен кошумчалап коеюн деп атам да. Мектептерде кружок деген атайын ар бир мектептин өзүнүн предметтери боюнча кружок бар да. Жакында эле билесиңер, предмет аралык байланыш деген бар. Мына ушунда биздин бир кызматкер, музыка боюнча кызматкер ушундай онлайн вебинар өтүп, ошол жерде берилген суроо, ушундай суроо коюлганда силердикиндей. Анда мектептер көбүнчө ушу кружокту жоюп жиберишиптир да. Предмет кошумча саат мугалимдерге кошуп. Бир мектептерде гана болбосо, көпчүлүк мектептерде жок экен. Силер ошо мектепте бар эжеке, кружок бар. Администрациясынан сурап, атайын ошо кружокту уюштуруп, ошо жерде өзүңөрдүн демилгиңер менен ошондой таланттуу балдарды менен иштешип, кружок уюштуруп, андан конкурс уюштуруп ошо мектептин ичинде, анан кошуна мектептер менен бириктирип, ушундай өзүңөрдүн демилгелер аркылуу чыксаңар, анан биз дагы ага кошумча болуп, туура айтасыз. кандайдыр бир
өзүбүздүн иш-чарабызды жасайт элек. Туура айтасыз. Бизде кружок бар эжеке, ошо иштейт кружок. Саламатсыз багай. Мен өзüm de Саламатсыз багай. номер 5 мектепте Manas кружогун жетекчедим 1-2 жыл. Манасқа кызыккан балдар абдан көп. Ошол кружокту активдештирип, ошол кружоктун катышуучуларын кийин райондук мелдешке, областтык мелдешке, республикалык мелдешке алып чыгыш керек. Ушинтип иштесек иш алга жылат. Ооба. Урматтуу кыскача маалымат айтып коеюнчу ошо Манас боюнча. Анан негизги ошо предметтик стандартты карап көрсөңүздөр, ошо кыргыз адабияты деп атат, Анан Манас бир бөлүгү болуп атат ошондо. Анан негизги максатыбыз ошо Манас айтуу эмес. Окуучулар мисалы Манас айтты десе, Манас таанууну 5ке билип атат, кыргыз адабиятты 5ке билип атат деп айрымдарыңыздар ошо чечим чыгарып коюп атасыздар. Манастын ичинде табияты да бар, салты дагы бар, ошонун оюну да бар, улуттук оюндар дагы бар. Анан негизги максатыбыз ошолордун баарын жеткире билүү окуучуга. Анан айрым учурда ошо Манасты айтып койсо да, бул предметти сонун өздөштүрүп атат деп дагы чечим чыгарып коюп атабыз. Поэтому ошол жагына дагы көбүрөөк басым кылыңыздар, макулбу? Ошол эле жанагы Туура, макул. Туура айтасыз. Керек болсо физиканын маселелеринде ошо Манастын физикага тийиштүү жерлери кошо кирген. Ошо жаңы маселе жыйнагы чыгып атат. Башка география Манас кайсы жерлерди басып келген деген айрым Манастын үзүндүлөрү кирип атат. Анан сиздер адабиятчы катары ошого дагы көбүрөөк басым кылыңыздар. Анан эмки суроолор кыргыз адабияты боюнча суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Хорошо, биякта тиги адистерибиздер да бар. Анан ошо предметтик стандарттын ичинде жанагы негизги компетенттүүлүк деп атабыз, предметтик компетенттүүлүк деп атабыз. Ошонун баары боюнча суроолоруңуздар бар болсо бериңиздер. Бул канча бир 20 мүнөтүбүз калды, үлгүрбөсөк, балким графикке коюп коюп, өзүнчө тематикалык жолугушууларды өткөрөбүз да, вебинарларды. Саламатсыздар багай? Менде суроо бар эле. Биз азыр баардык нерсени сурап үлгүрө албасак керек, ошон үчүн кошумча маалыматтарды алуу үчүн силерге жеке кайрылсак болобу? Анан бул запись YouTube'дун кайсы каналына жайгаштырылат? Урматтуу кесиптештер, бул записти сөзсүз кылабыз. Анан Кыргыз Билим Берүү Академиясынын YouTube каналында өзүбүздүн баракчабыз бар. Ошол жерге жайгаштырып коебуз. Анан жеке кайрылам десеңиздер, ko.kg азыр мен чатка жазып коем. Ошол жерге жазсаңыздар, электрондук даректи жазсам, агайдын өзүнө берип, Зина Качековнага, Советбек Байгазиевичке берип жоопторун буюрса аласыздар. Азыр мен жазып коём. Каналды да жазып койсоңуз, рахмат. Каналды да жазып коем. Саламатсызбы агай? Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Булбай калды. Саламатсызбы? Микрофонду кичине пасайтып коюңуздар, жакшы болбой атат. Жакшы булбай калды. Саламатсызбы агай? Мен Нарты шаарынан Нурсан Тетибаев суроо бердим эле. Агай, Кайра бере бериңиз сурооңузду. Манас таануу өзүнчө сабак болуп киреби? 1-класстан 11-класска чейин өзүнчө сабак болуп кирсе, жакшы болот эле. Адабияттан бөлүнүп. Электрон адрес. Урматтуу кесиптештер, Манаска тарбияланып мамлекеттик стандартка өзгөртүү киргизүү маселеси каралып атат. Ал ошондой эле базистик окуулардын концепциясы түзүлүп атат. Анан буга чейин агай айтып кетти, окшойт, Манас таануу кирген атат деп. Бирок эми бул шартка жараша болот. Анан азыркы учурда жаңы концепция иштелип чыгып атат. Ошонун негизине киреби, кирбейби, азыр ошо талкуулоо үстүндө да.
Kaytam hazır girettip. Aha. Karalып атат да бул. Жоқ, со каралып. Мен де bir сурап эле. 11 класстын мектебиндеги программада ал келбейт да. Ошол жагы дагы караштырылат экен. Айтып койсоңуздар угубай калды. Mikrofonda çıkıp koysanızlar da zahmet kes. Урматтуу кесиптештер, 100 кишинин ичинен кимдин микрофону сайылып турганын кантип билебиз? Өзүңүздөр эле өчүрүп коюңуздар. Келиңиз, сурооңузду бериңиз. Гүлшан эжеке, кол көтөрүп атасыз. Жүз киши берет. Буларга чыгарып койбой, Сурооңуздар даяр болгучакты жана Советбек Байгажиевич айтып кетпедиби? 7-класска дагы конкурс жарыяланып атат, 7-ден 11-ге чейин деп. Анан азыркы министрликтин позициясы ошо окуу китептерин жазганга тажрыйбалуу мугалимдерди дагы тартуу. Ошондуктан өзүңүздөр деле министрликтин сайтынан маалымат чыкканда кошо катышып конкурска биргелешип окуу китебин жасалы деп агайга кайрылып, башка агайларыбызга, эжелерибизге кайрылып, чогуу биргеликте жазсаңыздар болот. Сурооңуздар барбы? Бул маселе боюнча тажрыйбалар бар. Мисалы үчүн Таластагы Бектүр Исак деген агайыңарды жакшы билесиңер. Мына ушул 8-класстын кыргыз адабияты окуу китебин альтернативалуу окуу китеби катары жазып, мына азыр мектепте колдонулуп атат. Демек, мугалимдер дагы окуу китебин жазууга катышса, жакшы боло тургандыгы, окуу китебинин сапаты жакшыра тургандыгы көрүнүп турат. Мисалы үчүн орус мектеби үчүн кыргыз адабияты китептерин жазган авторлордун теңи дээрлик мектеп мугалимдери. Мисалы үчүн Оморова деген мугалим 7-8 класстын кыргыз адабияты окуу китептерин жазып азыр колдонулуп атат. Мына ушундай өрнөктөрдөн таалим алып, окуу китебин жазууга катышсаңыздар жакшы болот эле деген ойдомун. Урматтуу кесиптештер, азыркы учурда видео сабактарды көрүп атасыздар. Ошо кыргыз адабияты боюнча дагы видео сабактар даярдалып атат. Ар кандай мультимедиа баракчалары интернет сайтта жайгаштырылып атат. Анан кайтарын негизги азыр дистанциялык окутууда кайтарын байланышты жүргүзүү негизги максат болуп атат да, туура жүргүзүү. Анан ошо биздин мониторинг отделибиздин кызматкери, баалоо отделибиздин кызматкери Наргиза кыскача маалымат айтып берет да. Ошо Манас таануу курсу боюнча кайтарын байланышты жүргүзүү жана баалоо системасын колдонуу боюнча. Ажыгулова Наргиза. Рахмат. Урматтуу мугалимдер, азыр баалоо боюнча онлайн эгер жазып алабыз десеңиздер, ручка барак алып жазып алсаңыздар болот бул программа. Zeynep'in kunduzumu diştaptır, çıkar albaydır. Ana, işin götüp gelir.
Алло. Саламатсыздарбы? Көрүнүп атабы? Жок. Ооба, көрүнүп атат. Экран көрүндүбүз? Ооба. Нени өткөн атайбы? Ооба, кирдим. Nereye? Senin familyan yemek Kavukova değil de. Ошо азыр демонстрация кылабыз. Маме, видео звонок казал, должен успеть. А почему? Господи. Зачем Маша? Suroğumuzda da var. Biri verin. Daha bir soru versem bolabı. Aha, verin. Jana mектеп программасында кружок, ошо адабияттын программасына киргизилген Манас боюнча эле түзүлөбү, ошо кружоктун иш пландары. Мамай, кирдим, не кылайын? Варианттар боюнча түзүлөт да, эки Саякбай менен Сагынбайдын экөөнүн вариантын негизинде. Çıkıp May. Men жазылбайт да, мен өзүм эмемен киргем да. Антип жазалбайм да. Чыга дейинби? Ай, чыга дейинчи не кылайын? Башка бирөө Manas Kırgız adabiyatının temalarına girgisek bolobу деп жагандай. Ошол программада белгиленген темалардын негизинде эле түзүлөбү кружоктун иш планы Манастан боюнча. Министрлик тарабынан кружокто өзүнчө иш план сүрөөлөр барбы? Жок, бул эми кошумча. Эми кошумча да. Бул маселеге чыгармачылык менен мамиле жасаш керек. Ошол Манастын темаларын тереңдетип, башкача бир аспектиден, башкача бир кырынан карап өтсө болот. Албетте, программадагы темалардан башка темаларды да кошсо болот, бирок ошол программалык теманы дагы да тереңдетип түшүндүрүш үчүн Манас боюнча балдардын көндүмдөрүн, жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүш үчүн Манас кружогу албетте чоң роль ойнойт, бирок ага чыгармачылык менен мамиле жасаш керек да. Мындай да, бул жерде кружоктун өзүнүн программасын түзүп алышыңар керек да. Эгер ошол кружокто алып иштете турган болсоңор, бул жерде мугалимдин өзүнүн мастерствосу абдан чоң роль ойнойт да. Кээ бир бала жалгыз гана Манас айта алат. Кээ бир балдар ошону инсценировка жасап жакшынакай көргөзө алат. Дагы бир бала сүрөт тартат Манас боюнча. Дагы бир бала чыгармачылыгы менен ыр жазат. Эми бул жерде мугалимдин өзүнүн шыгы менен, өзүнүн жанакы чыгармачылыгы менен түзүлөт да. Бул жеке мугалимдин кандай уюштуруусуна менин оюмча да, мугалимдин уюштуруусу эң негизги ролду ойнойт деп ойлойм. Рахмат. Анан эң негизгиси ошо чыгармачылык менен мамиле кылып, анан жанагы мектеп стандартта берилген темалардын тереңдетип окутуу болот да, окутуп үйрөтүү. Aha, hurmatly geçmişler var mı daha soruңuzlar? Soruңuzlar жоқ болсо, не oldu sizге? Aha. Hurmatly geçmişler, ошо жанагы билим берүү жана илим министрлигинин сайтында
Edu Gov.kg azыр жазып коем. Билим булагы деген мультимедиалык акча бар. Ошол жерде кыргыз адабияты боюнча кошумча сабактарда колдонулуучу маалыматтар видеосу дагы бар. Мисалы мен жазуучумун деген баракчасы бар. Ошону колдонуп окуучуларды ыр жазганга, ар кандай чыгармалар, кичинекей чыгармаларды, жомокторду жаздырганга үйрөтсөңүздөр болот да. Сүрөт тартканга Edu Gov.kg азыр көрсөтөлү десек ошо интернет битке начарраак болуп атат, ошондуктан көрсөткөнгө шарт болбой атат. Мен дагы общение кылып жазып ошол даректерди чатка жазып коюңузчу. Кийинки жылдарда балдардын китеп окууга болгон, адабиятты окууга болгон, ошол адабияттын тексттеринин өзүн окууга болгон кызыгы баштап кетпедиби? Кээ бир балдар деги эле китеп окубай калды. Ошон үчүн китеп окуу маданиятын кайра жандандыруу маселеси курч коюлуп жатат азыр. Ошол китептин тексти менен таанышпаса, чыгарманын өзүн окубаса, ал адабиятты окудум дегенге жатпайт. Балким маалыматтарды айтып окуу китебиндеги ал жакшы баалышы мүмкүн. Бирок чыгарманын өзүн окугандан кийин ошо чыгарма боюнча бала караңкы бойдон кала берет. Ошон үчүн адабият мугалимдери адабий чыгармаларды окууну кайра жандандыруу, кайра ушул маселени ордуна коюу жагынан ошо биздин адабият мугалимдери чоң роль ойнойт деп ойлойм. Анткени алар текст менен иштейт, чыгарма менен иштейт. Балдардын чыгарманын өзү менен таанышуу жагын колго алыш керек. Азыр мына дүйнөдө могу технократия орусу күч алып мына өзгөчө батышта. Ушул жагынан балдардын китеп окубай калган жагдайын атайын батышта активдүү атүгүл могу Казакстандагы парламентте карады бул маселени. Китеп окуу маданиятын кайра калыбына келтирүү боюнча. Республикада дагы бул маселе коюлуш керек. Антпесе окуудан ажыраган, муундарга биз жакынкы келечекте туш болушубуз мүмкүн. Ошон үчүн азыртан маселени колго алып, айрыкча адабият мугалимдери адабий чыгармаларды окутуу жагынан активдүү иштеш керек деген кеңешимди айтмакчымын. Агай дагы суроо берсек болобу? Улуттук мектептерде кыргыз адабият кандай болот, агай? Эми улуттук мектеп дегенде биз өзбек мектептеринде дегенди айтып атабыз да, Ооба. Албетте тажик мектептер үчүн сааттар азыраак мектептерде бир эле саат. Микрофонду пастайтыңыздарчы, жакшы болбой атат. Бешинчи класстан 11 класска чейин адабият, кыргыз адабияты окуу китептерин даярдап, ошо Момуналиевдин китептерин өзбек мектеби, тажик мектеби окуп атат. Бирок жана орус мектептегидей эле бир эле саат болуп атат да. Жылда алчымында жайындачы. Бул маселени кайра мына айтпадыбы? Концепциясы түзүлүп атат. Ушул концепцияны
Orus mektebinde, Tacik mektebinde, Özbek mektebinde Kırgız adabiyatının okutunu kengeytүү, terbiyeletүү. Урматтуу кесиптештер, калды жана билим булагы деп айтып атпадым беле, ошону окуучуларга көрсөтүп койсоңуздар, мына кыскача үзүндү кылып көрөлү. Макул. Demek şarkı erkek Европада жазат. Албатта алгыла. Агай жанагы стандарт боюнча шөбөрөйдүмүн агай. Агай саламатсызбы? Блумберг стандарты боюнча шөбөрөйдүмүн агай сизге. Агай сизге Блумберг стандарты боюнча шөбөрөйдүмүн. Ушундай кошумча маалыматтарды окуучуларга берсеңиздер, кызыктырсаңыздар, анан мына мен жазуучумун деген баракчасы бар. Ошо көркөм чыгармаларды ким жазган, кантип жазышкан, таланты кантип ачылган, мына Мелиса Бакиров талантын ачылган. Анан ушул жерде мыкты жаза билүү абдан керек деп окуучуларга пайдалуу нерселердин баарын көрсөтсөңүздөр, окуу сабактарыңыздардагы болуп өтөт. Урматтуу кесиптештер, адабият жөнүндөгү сөз бүтпөйт. Уланууга тийиш. Адабият сабагын жаңы деңгээлге көтөрүш үчүн күч кайратыңыздарды аябаңыздар. Балдарыбыздын келечеги үчүн рухий маданиятыбызды көтөрүп, улуттук баалуулуктарыбызды Манас баштаган, Чыңгыз Айтматов баштаган адабиятыбызды муундарга жеткирүү вазифасы мына сиздердин мойнуңуздарда, биздин мойнубузда. Ушул багытта биргелешип иштейли, кызматташалы. Сиздер биз көп нерсени сиздерден үйрөнөлү, практиктерден. Сиздер Кыргыз Билим Берүү Академиясынан илимий жардам алып туруңуздар. Рахмат сиздерге. Рахмат агай, рахмат. Агай рахмат, ишиңизге ийгилик, эжеке баарыңыздарга чоң рахмат. Агай сизге да рахмат. Урматтуу кесиптештер, сиз биринчиден ошо сиздерге чоң рахмат, ошо баарыңыздар 100 киши жасылса, мына 100 кишибиз аягына чейин чыгып, суроолоруңуздарды берип угуп бердиңиздер. Анан агай эжелерибизге рахмат чоң, бүгүн келип суроолоруңузга жооп бергендери үчүн. Анан буюрса мына могул чатка жазып койдук, электрондук дарегибизди жаздык. Буга буюрса дагы көптөгөн суроолоруңуздар бар. Анын баарын билебиз. Айрым суроолоруңуздарга жооп албай калдыңыз, убакыттын аздыгына байланыштуу. Анан байланыштын начардыгына дагы. Анан ошондуктан суроолоруңуздарды күтөбүз, кандай иш-чараларды биз менен биргеликте аткарганыңыздар келсе, жакшы туруңуздар. Чоң рахмат. Sizge чоң. Sizge ийгилик. Çınar geldi. Geldi.